азыр өкмөттүн жаңы үйүн курабыз деп атабыз, өкмөттүн баарын биз жерге ташыйбыз деп. Аны эмне кыласыңар куруп, биринчи буякты бүтүрүп албайлыбы? Жаңкышалган жакшы үйлөр, бардык министрлер өзүнүн зданияларында отурат го. Налоговыйга жаңы здания салат. Кайсы арыңарга налоговыйга жаңы здания саласыңар? Тиягынан миллиарддап жеп атса. Анын ордуна салбайсыңар, мектептерди бүтүрбөйлү ушул биринчи срокто баарын. Эмне кыласыңар жаңы здания министрликтердин баарына кошуп салып? Мисалы, айта турган сөз көп, Алмазбек Апынжанович. Ошон үчүн таарынбай, чогуу иштегенге мен силерге сунуш кылам. Рахмат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кызына вишке чалдыккан күйөө издеген ата. Күндөрдүн биринде жашы бир топко барып калган киши келди. Ал биздин мекеменин сыртында көпкө отурду. Анан ал кишини алып кирип жөн жайын сурадым. Аялы өзбекстандык экен. 10-15 жыл мурда аялы Өзбекстанга барганда кызы ооруп калыптыр. Кызын ошол жактан дарылатып укол алышат. Ошол учурда ооруну жуктуруп алган экен. Ал кызы кийин бой жетет. Ар жактан колун сурап келишет. Бирок атасы кызынын виш экенин билгендиктен кызын эч кимге бербей келет. Колу коңшу туугандары эмнеге кызыңды сурап келгенге бербейсиң деп сурай беришет. Бирок атасы кызынын оорусу тууралуу айта албайт. Анан ал атасы бизге келип каттоодо турган. ВИЧке чалдыккан жигиттер болсо мейли ажырашкан болсо да номерлары болсо беришимди өтүндү. Анткени кызы ооруйт. Бул оору менен ооруган адам суу адам менен тең ата сүйлөшө албайт. Кызына кемсинтүү болбосун, ооруну башкаларга да жугузуп албайлы деген ойдо келиптир. Ооругандар бул жакта бизде тизмеде турушат. Бири-бири менен үйлөнгөндөр болуп калат, дейт Баткен облустук кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммундук жетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борборунун директору Авазбек Балтабаев. Бул дартка чалдыккандар алгач өз өмүрүн кыюуга аракет кылышат. Бул учурда тиешелүү кызматкерлер, психологдор ал адамга түшүндүрүү иштерин алып барышат. Айрымдар ооруну түшүнүү менен кабыл алып, аны башкаларга жугузбоо аракетинде болушат. Баткен облусунда 10 ай ичинде 24 адамдан ВИЧ инфекциясы аныкталган. Алардын 68% илдетти жыныстык катнаш аркылуу жугузган. Катталгандардын көпчүлүгү 19 жаштан 49 жашка чейинкилер. Облуста бул илдет менен 314 жаран каттоого турган. Бирок чыныгы көрсөткүч мындан да көп болушу мүмкүн. Автосалон иштеткендердин баракчасын көрүпчү достор. Как будто бекер берип аткандай рекламалап аткен да. Мен алгым келип кетти дажечи. 500 лира сом алып кел, 800 лира сом алып кел депчи. Шүмшүктөр, мурабаханы жамынган дин душмандары. Эртең ушу ачыкка чыкканда элдин жүзүн кантип карасаңар. Бул ачыкка эл менен ойношпош керек. Бачагаңар чыгарып коет. Бул жакында ачыкка чыгат. Азыркы кээ бир динди жамынган автосалондор. Азыркы биздин алымдардын сөзлөрүн кескилеп до конца көргөзбөй элди булмалаган дин душмандары. Силердин бачаңар чыгарабыз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жыл төрөлгөнмүн. Тükөстене ломкост оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ошол жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактарда мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 1914 30 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар
видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Акыркы 2 жылда Кыргызстанда тоолуу жана алыскы райондордун тургундарын электр энергиясы менен камсыздоого багытталган 14 чакан ГЭС ишке киргизилди. Быйыл дагы 18 ГЭСти куруу пландалууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Бишкек плюс 25 саммитине карай туруктуу өнүгүү үчүн глобалдык тоо диалогу эл аралык конференциясында сөз сүйлөп жатып билдирди. Өлкө жетекчиси Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгынын алкагында кандай иштер жасалганына токтолуп кетти. Алардын катарында жашыл энергетиканы өнүктүрүү, транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү, тоолуу аймактарды жашылдандыруу, санариптештирүүнү өнүктүрүү, калктын медициналык кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу, элдин жашоо шартын жакшыртуу бар. Президент Садыр Жапаров буга мисал катары Баткен облусунун бийик тоолуу Зардалы айылын келтирди. Айтымында былтыр Зардалы айылынын эли кыска мөөнөттүн ичинде мамлекеттин эсебинен электр энергиясы жана интернет байланышы менен камсыз болгон. Мамлекет башчы эл аралык өнөктөштөрү менен биргеликте өлкөнүн алыскы тоолуу райондорунун калкынын жашоо шартын жакшыртууга даяр экендигин кошумчалады. Мы призываем международные организации и финансовые институты. Биз эл аралык уюмдарды жана каржы институттарын географиялык жактан обочолонгон жерде жайгашып, климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин башынан өткөрүүгө аргасыз болгон тоолуу жана алыскы аймактардын жашоочуларынын социалдык экономикалык шарттарын жакшыртуу боюнча долбоорлорду колдоого чакырабыз. Тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү экологияны жана бул аялуу аймактарда гана эмес, ошондой эле төмөнкү агымда жашаган элдин бакубаттуулугун сактоо үчүн чечүүчү мааниге ээ. Биз 2027 жылы өткөрүүгө даярданып жаткан Бишкек плюс 25 саммити иш-аракеттердин 5 жылдыктын жыйынтыгы гана болбостон, тоолорду туруктуу өнүктүрүү үчүн адилеттүү, амбициялуу жана тилектештикке багытталган эл аралык кызматташуунун жаңы этабынын башталышы болот деп ишенем. Биз бардык өлкөлөрдү жана эл аралык өнүктөштөрдү тоо саммитине жогорку деңгээлде катышууга жана биздин жалпы үйүбүз болгон жер планетасынын келечек муундары үчүн тоолорду туруктуу өнүктүрүүгө салым кошууга чакырабыз. Кыргызстан тоолуу өлкө. Биздин үнүбүз бардыгынын кызыкчылыгы үчүн жаңырат. Барыңыздардан биздин глобалдык тоо диалогубузду колдоону суранам. Шайлоо жакындап атат, ректордун орду керек болуп калган окшойт деп кече бир канчасы чалды. Мен Баткен мамлекеттик университетинин ошол 18 миллионго жакын, бул миллион, миң сом эмес. Мына ошончо баягы коррупциялык схемалар жөнүндө айттым. Ал маалымат, так маалымат, ГКМБнын маалыматы. Ал айрымдар айтып атат, ошол ректордун орду керек болуп калган окшойт деп ошол жерден дагынчы. Мен ачык айтып коеюн. Ректордук кызматка депутат кызматты ректордук депутат койбойт да, кыскасы. Мен тиги дагы бир жолу баса белгилейм. Бул элдин акчасы. Ордуна коюп койсун. Мен ал кишинин жасаган жумушун сапатын айтканым жок, билим сапатын. Абдан билимге жакшы иштеп атат, билим сапатын көтөрүп атат дейт. Анда байли, бирок жанагы акчаны коюп койсун ордуна. Элдин акчасы 18 миллион акча. Ошон үчүн кулагыңа күмүш сырга айтып койгула, ошол айтып бар.